Бул мырза шоу чөйрөсүнө аралашкандан бери өзүн бүт жааттан сынап көрдү. Диджей, ырчы, теле алып баруучу, актер жана тамада. Сөз Чыңгыз Мырзаев тууралуу болуп жатат. Чыңгыз Мырза эл адамы, атактуу инсан болсом экен деп, Борбор шаарыбызга айылдан 20 жашында келген экен. Анда алдыда аталган ырчы жана алып баруучунун чыгармачылыкка карай жолу тууралуу сүйлөшөбүз. Саламатсызбы Чыңгыз Мырза? Саламатсыз. Алдыда атап өткөндөй эле көп кырдуу талант экениңизди билебиз. Бул таланттар, бул өнөрлөр сизде канча жашыңызда байкала баштады? Кичинекей мен эле ушул бир чыгармачылыкка өзү жакын окшойм. Кудайдын берген бир ырыскысы, бир талант болсо керек. Биринчи ыр жазуудан башталган меники. Ошо эсимде 3-же же 5-чи класстарда болсо керек эле. Ыр жазып, бардык ырларым эсимде жок, бирок ошол бир апам ардаган ыр, анан бир балалык кыял менен иш кылып ырларым бар болчу. Алардын бардыгы эми баягы убакыт өткөн сайын көз караш өзгөрөт. Жакпай калып, ошентип жазылбай калды. Ошентип кийин мектепке барып айылда жашачубуз анда. Ошондо апам экөөбүз бир дүкөнгө барып, дүкөндө комуз сатылып аткан экен. Мен 1-чи класста окучумун ошондо. Апам алып бер деп, анда рубль убактысы. Акчам да жок болчу жанымда да. Мен атамдан акча алып келем деп, апамды дүкөнгө коюп, өзүм чууркап, энтигиптер деп атаман акча алып келип, ошо комуз алдыргам. Биринчи сахнага ошол 5-чи классымда ырдап, комуз менен ырдап чыккам. Азыр Энеке деген ыр бар. Андан кийин Манас 1000 жылдыгы болуп калды. Манас атасын эпоска. Ошондо Манас айтып чыктым экинчи. Жана адабиятта күндөн өтүп, анда сүрдөп, баары бир баягы толкундануу болот. Сахнага көнбөстүк, балалык. Кийин ошол эпоска карата бир мектептер аралык бир кароо сынак болуп, ошондо Жакыптын ролун аткарып, актер катары да эми. Чолоктонду кийип алып, эгиме тиги кийиктин өзүнүн эле сакалын жасап беришип, ошону баягы резина менен кулактын үстүнөн тагып алып, тебетей кийип, ошентип Жакыптын ролун аткарып. Ошентип эле барып бышылып, комузду жакшылап чертип, кийин айылда баягы өткөн мезгил 9-ч класста гитара черткенди жакшы көрүп, атама гитара алып бер деп. Анан макул алып берем деп райборборго кетти. Анан эми мен алдап койду го деп отурсам, кечке магалан гитара көтөрүп ошо автобустан түшкөн азырга чейин эсимде. Анан кыялданып өзүмчө шаарга барсам, бир билим алсам, бир атактуу киши болсом деп. Анда бул кыялдарыңыз орундалып, музыкалык билим алдыңызбы? Мектепти бүттүм 9-ч класста. Анан Жалал атта маданият техникуму бар, Барпалыкулов атындагы. Ошол жакка ошол чыгармачылык чөйрөдө атайын тапшырып, ал жакты бүтүп келип, өзүм эле бүткөн мектепке 1 жыл мугалим болуп иштедим. Айылдын клубунун зав клубу болуп иштедим 1 жыл. Анда 19дагы бала болчумун, кичинекей. Анан кароо сынактар, ыр кеселер болуп калган, ошо мектептен жаш мугалим деп бизди жөнөтчү. Иш кылып, ошентип бир аз өсүп. Анан бул жакка көчүп келдик. Анда мен 20да болчумун. Бул жакта эч ким тааныбайм. Тааныш билиш да жок, ата-энемди эч ким тааныбайт. Чогуу келип. Анан тааныш баягы бирден адам өтүп, Атайбек Бөдөшев, Канике Ирайлиева эжелер менен таанышып. Атайбек агай менен кантип таанышып калдыңыз эле? Кимдер аркылуу жолуктуңуз? Айылда бир байке аларды тааныган бир кишини тааныйт экен. Ал киши бир Кадырбек болсо керек эле. Ал байкеге алып барып, Кадырбек байке Атайбек агайга алып барып, ушинтип. Ал кишилер менен таанышып калдык. Бир таланттуу балабыз бар экен, Карапербесовде инimiz бар депти. Анан жөнөт дедим да, үйгө келди. Атасы менен келди. Атасы менен келип анан карасам, таланттуу экен, Жалал-Абадтын музыкальный техникум деп койчу, ошондо бүтүптүр. Анан бирок сентябрда башталып калган окуу. Анан болбой эле барып көрөйүн дедим эми. Барып кафедрага, зав кафедрасы бар, тааныш сүйлөшүп, айттым, тамашалап, мындай балдар албагандан кийин институт жаап салыш керек. Анан булар дипломдуу келгендерди 2-3-чү курска алат. Мына силерге дипломдуулардын өздөрү аз келет. Анан силерге мына кандидат алып келдим. Мен муну албасаңар болбойт деп атам, тамашалап өткүзүп койдук. Анан ошол жерде дагы бир аксылык бир агалар бар эле, уста, комуз чабат. Ал комуздарын көтөрүп келип калыптыр. Анан ошол жерден да эсинде калыптыр.
бир комбузун арзанында да алып туруп эле Чыңгыз Кагырматов койгон. Мына бул саңа белек. Карачы кандай жолдусун. Ошо комбуз чечип жатат аз дагы азыр. Анда бир тамашалуу нерсе, ошол апарганда физкультура институтунда жакшы столовой бар да. Спортсмендерге жакшы тамак берет да. Арзан дагы анан ошо эгерчти барып атпайбы, мешти барып туруп анан даярдап бар тааныш. Ал айтып атат, мен силерге будущий келечектеги жылдыздап келип атам. Жакшылап карагыла да бекер тамак бергиле. Силерге бул onu ырдап та берет, кийин өзүңөр да сыйынып таанасыңар да тамашалагам да. Менен көрөбүз деп калганда кийин анан кийин бир барып калсам унутуп калыпмын ал сөзүмдү. Бир жылдан кийин Чыңгыз болуп чыга баштады да. Көп конкурстарды жеңе баштады. Жакшы мындай ийгиликтерге жетише баштаганда аны көрдү ошо столовойго барып жүрүптүр да. Анан барып калсам айтып атып, баягы сиз тапшырган бала аябай чоң жылдыз болду дейт. Мен силерге айтпадым беле, бекер тамак берип атасыздар. Тамашалап келип турат, жакшы дейт. Ошентип эле искусствода окуп жүрдүк. Андан кийин эсимде эң алгач ушул Суперинфо кезинин ортодо баягы фотороман деген сиздердин рубрикаңыздар бар болчу. Анан бир журналист кызыңыздар барып, анан ушундай тартылып бергиле балдар, бизде ушундай бир гезит ачылды, ушундай фотороман деген рубрикасы бар деп. Ошондо биринчи силердин гезитиңерге ошондо аткаргам. Ал убакта бизге ошол эле бир чоң ийгилик, бир чоң ачылыш болчу да. Чыңгыз мырза, сиздин көрөрмандарыңыздын эгер эсинде болсо, сиз чыгармачылыгыңыздын башатында көгүлтүр экранга чыгып, аба ырайын окуп калдыңыз эле. Ушул баягы теленин астынан бизге журналисттер керек, таланттуу балдар керек, кыздар керек десе деген рекламаны окуп калып, мен жардаманы окуп. Телевиденияга келдим, КТРге. Ал жерде бир 70-80 бала келди го дейм. Ошонун арасында шаардык балдар, тыкан кийинген, эми айылдын кишиси дароо эле байкалат да. Өзүмдү ыңгайсыз сезип, баягы тартуулук болот, өзүңдү бир аз кемсинтүү, ошондой эсимде. Анан катардан калбай кирдим. Ошондо Наргиза Дзю деген иштеп жүрдү кабарчы болуп. Анан мен өтүптүрмүн ошондо. Сынактан өткөндөн кийин түз эфирге чыктыңызбы деги кайсы берүүгө сынак болду? Дикторлукка түз эфирге ушундай Болот Телебаев деген агабыз бар болчу. Теледискотека деген илгери биз жаштыгыбызды алып барган байке. Ошол байке экен, көзүнөн жүзүнөн тааныдым. Анан 1-апрель күнү кайра кайтып келдим билейинчи деп. Келсем анан эми сен үнүң жакты, өң башың жакшы эле экен. Мындай тарбияласа болот. Анан кыйшыңдабай иштей турган болсоң жумушка алам деди. Ой, кыйшыңдаш кайдан? Эптеп эле силерге аралашсам болду. Деп ошентип 1-апрелде болду, сен жумушка алындың деп койду. Аба ырайын окучумун. Аба ырайы түн телевидение бүткөндөн кийин этегинде бир чыкчу эле, эсиңизде болбосо. Ошол өзүмдүн үнүмдү угам деп мен доктобайм, атамды апам доктобайт, балам эмне чыгат деп. Ал болсо бир 30 секунд, 40 секундда бүтөт. Ошону үргүлөп отуруп угуп, ошентип биздин биринчи жеңиштер, биринчи ийгиликтер ошол болгон. Айтсаңыз, ушул тележаатына келгенде сизге кайсы кимдер кеп кеңешин айтып, колдоо көрсөтүп турушту? Бактыбек агай, Маматов агайлар окучу экен мага чейин. Анан келип, "Ай, кел, жакшы" деп таанышып, сүрдөнүп, эми ал агайды биз өтө бийликтикте азыр деле сыйлайм ал кишини. Анан ошондо бир гезитте окучу гана деди. Анан тиги агайдан сүрдөнүп деп окуп атам, онтоп. "Ай, сен мектепте кандай окугансың?" дейт. "Жакшы окугам." "Ай, окуганың кантип?" деп ошентип бир тамашалашып күлүп ошенткен. Ошол агайлардын жардамы менен эфирге чыктым. Кийин ошол жана Мырзабайке деп атпайм, Айдаралиев. Анын келинчеги Назгүл эже ошо радиодо иштечү экен. Ушунда бизде бир бала келди. Радиого иштегенди каалайт экен, үнүн угуп көрбөйсүң. Анан мейли деди, анан дароо эле колума телефонду берди. Ошол жумуштун телефону менен. Саламатчылык. Атың ким? Чыңгыз. Бир аз сүйлөштүк. Анан үнү жакшы эле экен, келип көрсүн дептир. Өтүш кыйын болду чын. Себеп көп киши иштегиз келет экен. Анан сенин бир аз үнүң, сүйлөгөн сөзүң өтө эле баягы салмактуу болуп, өзүңдү бир сырдуу кармап, себеп маалыматтык, анан көңүл ачуучу болуп программалар бөлүнөт да. Биздики шаяр болуш керек, элдин көңүлүн көтөрүш керек. Сен ага жарабайсың деп койду. Мен көңүлүм чөгүп, эртең келесиң, эртең өтсөң өттүң, өтпөсөң анан капа болбой деп койду. Азыркыча эсимде мык деген сөздү ошол музыкага аралаштырып жазып келди. Себеп ал жерде үн эле эмес, акыл эс, адам менен мамиле түзүү иши кылып, ар кандай киши угат дейм радиону. Анан ошол радиодо мыктырлар жаңырат. Мыкты деген сөз эмнеден келип чыккан? Менин оюмча мык деген сөздөн келип чыкса керек. Себеп мык деген болоттон жасалган курч нерсе. Бул сөздү мен бекер айткан жокмун. Азыр мыкты чыгармасы менен алдыда мык Тарат Аналиев деп. Ошентип мык менен музыканы аралаштырып, ошол менен биринчи радиого таштаган кадамым.
Анан аң сезим деле жаман эмес экен, сен бизге жарайсың деди. Анан стажировка деп коет экен, ошо 2-3 ай ошондо иштеп жүрдүм. Эртең менен барам, кечки 6-7 аралыгында ушул 2-3 жолу эфирге чыгам, бир 30 секундтан. Бир аз эфирге көнгөндөн кийин кечки эфирге койдум. 6-дан түнкү 2-ге чейин иштейм. 12-де ошол жерге жатып алам. Мамамдай диван бар болчу. Диванга жатам. Кароолчунун бир одеялы менен бир подушкасы бар, ошону алам. Эртең менен 6-7-де турам. Үйгө кетем, кечке кайра 6-га келем. Ошентип радиодо 3 ай жашадым. 3 ай ошол жерде жатып туруп жүрдүм. Ал эми Ырдайым деген каалооңуз радиого иштеп баштаганда багы күчүнө кирип, анан ыр жаздырып баштадыңызбы? Ырдайым деген ниетим бар болчу да. Анан ыр жаздырдым. Биринчи ырым ошол Кусалык деген ыр болчу. Ырдап элге таанылбады, бирок биринчи ырым ошол болчу. Кийин Айдын периси деп ырдап, анан ал убакта бир көрөрмандар да башкача болчу. Кандай болгон иши кылып ошол Айдын периси деген тема менен анан биринчи концерт койгонбуз. Аны биздин Ильяс Адамов деген байке экөөбүз уюштуруп, ал мага баягы уюштуруучу катары экөөбүз иштешип концерт койдук. Концерт жаман болгон жок. Эл жакшы келди. Көбүнчө эле баягы жаш, өзү сурактуу балдар, кыздар келишип, уюштуруу иштерин кылып, гез журналдар менен иштештик. Анан түшкөн каражатка машина алдык, Golf 3 деген. Анан ошо концертте мага ключун берди Ильяс байке. Анан Чыңгыз деген номери менен сюрприз кылышып. Анын актайын баягы баласын сүйүнүп, бир башкача сезимдер болгон. Бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра эле апрелде концерт уюштурдук, 2-нчи концерт. Аны 3 күнгө коюп алып, ошол убакта да баягы митинг, позиция болушуп. Митинг болуп калды. Эл көчөдө жүрөт, мен болсо концерт коюп жүрөм, иши кылып концерт жакшы болбой калды экинчиге. Анан кийин Албайке менен иштешпей калдык. Эми агайыны мамилебиз жакшы. Ошентип кийин убакыт өткөндөн кийин өзүм эле ошол тапкан Той Топурдан, Аркы Беркеден тапкан кирешемди топтоп алып, анан 25 жаш деп концерт койдум. Анда мен өзү 25те болчумун. Жеке концертиңизди бергенден кийин да көрөрмандарыңыздын саны көбөйдү. Ошол кезде сиздердин убагыңыздарда көрөрман кыздар кандай эле? Ал убакта такыр башкача болчу. Кыздар ошо кыйкырышчу, туруп алып концерткөчү, анан соткага тартчу, концерттен кийин кетпей күтүп турчу, жулмалап кетчү, кучактап өп кетчү, иш кылып. Сиз менен катарлаш чыккан Султан Садыралиев, Мирбек Иманбеков, Акбар Сүйүнбаевтар менен убагында квартет жаздырып, кандай достордон болуп жүрдүңүздөр эле? Адам жалгыз эч жака бара албайт. Ошо чыгармачылыкта деле, мисалы, ыр тандаганда ырларын койгон, мисалы үчүн мен радиодо иштечүмүн, алар жакшы ырлашчу, ошентип 2 жарты бири-бирибизди толуктап жүргөн убакыт болгон. Жаңы баягы мен искусство азыр университет, мурун искусство институту болчу. Ошол кезде баягы мен көлөмүмө таянгандай, анан баягы кичине мындай орусча айтканда чужойураак көрүнгөн балдарды кармап алып, мындай тырыштыра берген жерим бар эле да. Анан 2-нчи курс кезим болуп калды. Ошо 2-нчи курс кезимде ошо балдар колума илинип калды эле. Ошо бирөөсү Чыңгыз экен. Жалал Абадтан келдим дейт, анан эмне болуп келдиң? Эмне жаңы тапшырдыңбы? 1-нчи курсуңбу десем эле, жок, 2-нчи курсмун дейт. Кандайча 2-нчи курсун десем, мен техникумдан которулуп келгем. Анан сен дебе мен сенден улуу болушум керек дейт. Анан кайсыл колосуң деп десем, өзүнүн жылын айтты, анан тааныштык, экөөбүз сүйлөшүп, анан баягы парага кириш керек болуп калды. Парага кирсек эле именно ошо биздин группага которулуп келген бала болуп калыптыр. Анан ошол күндөн баштап жакшы мындай санаалаштардан болобуз, сырдаштардан боло баштадык. Анан жатаканада чогуу жашап калдык. Өзү кыз жандуу бала негизи. Аябай ошол кезде кыз жандуу эле. Анан ошол эле убакта кыздарга дагы мындай сын көз караш менен карап, бу жер мындай экен, анан бу жер мындай экен, мага жакпайт эле деген сыяктуу бир нерселерди айтып. Диржей болуп жүргөндө дагы мен анда эме болуп иштейм. Тиги охрана агентствода баягы кароолдо турам. Анан меники дагы саат 6-дан 12-ге чейин, аныкы дагы саат 6-дан 12-ге чейин да. Радиога теги Чыңгыз эфирге чыгат 6-да. Чыгат, ал кезде телефондор деле жок кез, болсо деле бизге жете элек кездер. Анан саат 12-де мен жумуштан жатакананын астына келем, ал дагы жатакананын астына келет. Анан 10 сомдук пивалар бар болчу ошол кезде.
экос магазинге киребиз, 10 сомдон пивону алабыз, дагы отуруп алып сүйлөшүп, мен анын кемчиликтерин айтчу элем. Сен могул жерде моундай сүйлөп койдуң, жана моундай угарман чыкканда тигиндей болуп калды десем, каткырып, ошентип көп созулду ошондой күндөр. Азыр эми баягы балалык кээ бир нерсенин учурунда кадырына жетпейсиң, себеп кан суюк болот, акыл эс толук баягы жетил элек, кексе тартып элек убакытта. Эч нерсеге өкүнбөйм. Ошолор менен дос болуп, тең туш болуп, ошолор менен замандаш болгонума. Чыңгыз мырза, сизди тасмадан дагы көрүп калдык эле. Тасмага кантип тартылып калгансыз? Кандай болгон эсимде жок, бирок ошол Жаныш агай Кулманбетов ушундай бир сунуш киргизди. Ал негизи спектакль экен, ошол Жаңыл мырза деген. Аны Бекбор Биев агабыз аткарган экен мурда сахнада. Анан жанагы Айтылгы Сарман деген бир ырды ырдап жүрөм. Ошол ыр өзү ошол спектакль үчүн саундтрек болуп жазылган экен. Кино начар же режиссер начар деген эмес, мен өзүм жеке адамдык баягы немем да. Себеп адам калыптанат да. Мен мисалы атамдар, апамдар, баягы жакын кишилерим көрө ала тургандай өзүмдү жакшы жагым менен көрсөткөнгө аракет кылышмын да. Айтсаңыз, сиздин ушул деңгээлге жетишиңизге кимдин салымы чоң? Ким сизге кыйын учурларда колдоо көрсөтүп, баягы жөлөк таяк болуп турду? Менин ушул деңгээлге жетишим ошол атам менен апамдын эмгеги да. Атам менен апам ушул кичине эл араласа, анан артымдан карындаштарым өстү, алар дагы окуш керек, билим алыш керек. Шаарда бир турак жай болбосо болбойт деп ошо балдардын артынан ушул жака көчүп келишкен. Айылдагы үй жайды сатып, эми айылда малды сатып, эгин тегинди сатып, анан бул жактан үй алып, ошентип келгенбиз. Чыңгыз мырза, сиздин чыгармачылык жолуңуз тууралуу бир аз болсо дагы сиздин көрөрмандарыңыз билип алды окшойт. Анда ушул менен суроолорум жыйынтыкталып калды. Сиздин чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сизге. Сиздерге да рахмат, чыгармачылык ийгилик.